Президенттин администрациясынын имаратын ТС Group компаниясы курат. Алымкадыр Бейшеналиевке сөгүш жарыяланды. Украинага АКШдан кубаттуу курал жарак келе баштады. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Президенттин администрациясынын жаңы имаратын атамекендик ТС Group компаниясы кура турган болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда, азыркы учурда жаңы имарат куруу үчүн алмаштырыла турган 16 гектар жер тилкеси боюнча кошумча комиссиялык экспертиза жүргүзүлүүдө. Эгер 16 гектар жердин баасы административдик имараттын иш жүзүндөгү наркынан ашып кетсе, курулуш компаниясы башка зарыл объектилерди куруу боюнча кошумча кызматтарды көрсөтөт. 16 гектар жерге шаардын азыркы планына интеграцияланган, өнүккөн инфраструктурасы бар заманбап көп функционалдуу комплекс курулат деп айтылат маалыматта. Буга чейин бийлик 21 000 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы ак үйдүн чыгымын инвесторлор көтөрө турганын, бул үчүн аларга Бишкектен 16 гектар жер берилерин билдирген. Президенттин администрациясы жайгаша турган имаратты кайсы инвесторлор салып, жер аларга кандай шартта, кайсыл аймактан берилерин айткан эмес. Ушундан кийин бир катар жарандык активисттер инвесторлордун атын жана кандай шартта куруп бере жатканын жарыялоону талап кылышкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке сөгүш жарыялады. Ага башкы прокуратуранын сунушу негиз болгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Акылбек Жапаров буга чейин башкы прокуратура Бейшеналиев тууралуу өкмөткө 2 жолу кайрылганын айткан. Буга чейин жогорку кеңеште Бейшеналиевдин коомдук жайлардагы жүрүм туруму, башка кесиптештери тууралуу айткандарынан улам өлкө жетекчилерин реакция кылууга чакырган. Баш прокурор Кулманкул Зулушев жогорку кеңеште отчет берип жатып, министрге карата чара көрүп жатканын, кызматтык этика бузулганы үчүн министрлер кабинетине 2 сунуш берилгенин айткан. АКШ $800 миллион соңку жардамынын алкагында Киевке жөнөткөн курал-жарактар менен коопсуздук тармагындагы башка каражаттар Украинага келе баштады. Бул тууралуу CNN телеканалы Америка өлкөсүндөгү өз булактарына шилтеме кылып кабарлады. Өткөн аптада АКШнын президенти Джо Байден Украинага курал-жарактан турган жардамын кошумча топторун берүү чечимин жактырган. Телеканалдын билдирүүсүндө Вашингтон алгачкы жолу Украинага Ми-17 үлгүсүндөгү 11 тек учак, 155 мм калибрдеги 18 гаубица жана 300 дронну баштаган кубаттуу курал-жарак берүүгө макул болгонун билдирген. Өткөн жума күнү АКШ Коргоо министрлигинин жогорку кызматтагы өкүлү курал-жарак жана башка керектүү каражаттар жүктөлгөн алгачкы каттам жакынкы күндөрү Европага жетип, андан ары Украинага өткөрүлүп бериле турганын айткан. Ишемби күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский жергиликтүү медиаларга берген маегинде АКШ, Улуу Британия, Польша жана башка бир катар өлкөлөр украиналыктарды кыйла жакшы колдоп жатканын айткан. Бирок албетте мындан да көбүрөөк жардам бере алышат деген Зеленский. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтыбыздан окуй аласыздар.